innal mustashara mu'tamanun. Kimden kengeş surasa al amanat saktooçu bolot. Sizden birөө kelip kengeş surasa, kandaydır kengeş bolsun. Uşul okuwga kirsem bolobу, uşul maşinени alsam bolobу, uşul kızga üylönsöm bolobу, uşul üydü alsam bolobу. Kengeş. Siz ошол учурда amanatçıl bolup, amanatçıl bolup degeni çın жүрөгүңүздөн жакшы кеңешиңизди бериңиz bir. Экинчи, ошол адамдын siz менен кеңешкендиги siz араңызда калып калыш керек. Анан башка жака барып, баланчыга үйлөнмөкчү экен, мага айтты. Сизди акылдуу, аксакал, илимдүү же данышман деп келип кеңештиби? Кеңешкенде биринчиси эң туура кеңешти бериш керек, экинчиси ошону жүрөгүңүздө аманат кылып сакташ керек деп айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондо сиз эмне болосуз? Ошондо сиз эл сизге кайрыла турган адам болосуз да. Сыр сактаган адам болосуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сахабага катарда эле жүргөн, мечитте дагы катташып жүргөн мунафыктардын тизмесин жазып берди. Айтты, бул сен деле турсун деп. Эч кимге айтмай жок деп. Ошол сахабадан кийин Азирет Умар радиаллаху анху келип сураса дагы айткан эмес да. Айтты, мен сурабаймын деди, ошол тизмени мага бер, же кимдер бар. Болгону мен ошол тизмеде бармынбы же жокмунбу деп сурады да. Сураганда айтпайм деди. Бул аманат бул деди. Ошондой деңгээлде аманатчыл болот. Бирөө келип сизге ичиндеги арманын айттыбы, сиздин ичиңизде калсын да. Bir үй бүлө келип кеңешет сизге, же бир соодагерсиз, чоң соодагерсиз сизге келип бир пландарын айтат. Кеңешти бериңиз, ичиңизде аманат кылып сак. Ал-мусташар му'таманун. Аманат сактоочу. La khaba man istakhara wa la nadima man istashara wa la ala man i'tadal. Kеңешип иш кылган адам өкүнбөйт. Истихара кылып жашаган адам зыянга учурабайт. Орточо каражат кылган адам кедей болбойт, деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. 3 өтө керектүү маселе. Биринчиси, кеңешип. Ар бир адам өзүнүн жакын адамы бар. Мисалы атасы. Эмне кадам коймокчусуз? Окууга тиешелүү, жанакы айткандай жумушка тиешелүү, бир чоңураак нерсе, машина аласызбы же? Кеңешпей иш кылган адам, бир адамдын ою да. Эки адамдын ою болсо, башкача дагы жакшыраак болот. Кеңешип кескен бармак оорубайт деп аталарыбыз бекер айткан эмес. Кеңешип, ошол кеңешкенде дагы сизге жакшылык каалаган адамдар менен, эң жакшысы ата-эне менен кеңешкен да, баласы кызы барго. Ата-энеси менен, же болбосо ошол кесиптен жакшы билген чебер адам менен кеңешип иш кылган адам өкүнбөйт ушул ишти кылганына. Неге? Кеңешти. Ушул ишти жасайымбы, жасабайымбы? Ушул машинени алайымбы, албайымбы? Ушуга үйлөнөйүнбү, үйлөнбөйүнбү? Ушул жака барайымбы, барбайымбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Бир болот толук адам, бир болот жарым адам, бир болот 0 адам, жок адам сыяктуу. Толук адам кайсыл? Өзүндөгү акыл эси бар, өзүндөгү бир ой пикири бар. Бирок бары бир кеңешип иш кылган адам толук адам деди. Ал эми өзүнүн ою бар, бирөө менен кеңешпей өз ою менен иштеген адам бул жарым адам деди. Үчүнчүсү, ушул иш тууралуу, мисалы машинени түшүнбөйт эчтекени. Кайсыл машина жакшы, кайсыл машина жакшы эмес, түшүнбөйт дагы, бирөө менен кеңешпейт дагы, келген бир туш келген машинени алат. Бул жок ал адам эсепте деди. Мааниси зыянга учурайт да бул бечара. Ошондуктан кеңешип иш кылган ар бир ишти кеңешсиз жашынып алып, же болбосо өзүбүздүн ата-энебиз, же бирөө өзүнүн жакшы досу, же начальниги, кыскасы ар бир адамда бар сырдашы, ишенген адамы. Ошону менен кеңешип иш кылсак, дыйкан менен кеңешип, эмне эксем, кандай пикир бересиз? Себеби наркы адам дагы аманатчыл болуп жакшы жооп бериш керек. Кеңешип иш кыла турган болсок өкүнбөйбүз. Экинчиси истихара. Истихара деген ушундай намаз, чоң кадам коюудан мурда, мисалы турмушка чыккандан мурда, үйлөнгөндөн мурда, үй сатып алгандан мурда, чет элге сапарга баргандан мурда, же бир окуу тандоодон мурда, жашоодогу маанилүү кадамдарды койгондон мурда
Түндө кеч уктаардан мурда 2 рекет намаз окуп, мисалы адам экиленет да, барайым барбайымбы, алайымбы албайымбы. Ушул экиленүү учурунда 2 рекет кечинде истихара намазын окуп, дуасы бар китептерде, намаз китептерде, жаттай албаса китептен эле карап окуп жатса 3 күн же 5 күн Аллах Таала жүрөгүн бир тарапка оотуп коет, туура жагына. Ала бер же алба, бара бер же барба, жүрөк бир тарапка ооп калат истихаранын натыйжасындачы. Экиленип турсаңыз, ошол учурда 3 күн же 5 күн истихара намазын окуп кеч жатардан мурда 2 рекет окуйсуз, дуасын китептен окуйсуз, кыска эле окуп туруп жатасыз. Түшүңүздө бирөө келип айтпайт, алба деп. Түшүңүздө деңиз көрбөйсүз, асман көрбөйсүз, эчтеке көрбөйсүз. Кээ бир адамдар дамла истихара көрдүм, анан ак нерсе көрдүм, акта көрбөйсүз, көктө көрбөйсүз. Болгону эртең менен турганда жүрөгүңүз экиленүүсү жок болуп бир жака ооп калат. Ошол истихаранын жыйынтыгы. Үчүнчүсү эмне деди? Вала аламан i'tadal, орточо каражат кылган адам эч качан кедей болбойт. Муктаж болбойт деди. Бүгүн бизде барында барын чачабыз. Жогунда ошондуктан орточо. 20 миң сом айлык аласызбы? Сиз 15 миң сомун иштеттиңиз. 30 миң сом аласызбы? 20 миң сомун иштеттиңиз. Биз 30 миң сом айлык алабыз, 40 миң сом иштетебиз. 10 миң сом карыз болуп калабыз. Ошого жашоодогу ар бир нерседе, тамак ашта, кийим кечеде, машинеде, үйдө, тойдо, мисал, жөн эле бир суроо да, бизге 20 миң сом, 40 миң сомдук телефондун эмне кереги бар? 10 миң сомдук, 7 миң сомдук, 5 миң сомдук телефондор дагы ошол эле кызматты кылып берет го. Жок, мага азыр Алла сактасын, 100 миң сомдук телефон. 100 миң сомдук телефон. Бул эмне кылып берет сизге? Макул. Кээ бир адамдар жумушуна байланыштуу ошондой телефон керек. Ал адамдар үчүн 100 миңдик телефон бул орточо. Бирок биз жөнөкөй адамдар үчүн 50 миң, 70 миң, 100 миңдик телефон бул орточо эмес бул. Анан болгондо дагы ошону бөлүп карызга алабыз. Туугандар, карызга ажылыкка барса болбойт. Эгер карыз алып туруп бир иш кылганга уруксат болгондо Аллах Таала айтат эле, карыз алып ажыга барып келгиле, анан акырын өмүр бою төлөйсүңөр деп. Биз бүгүн экономический жактан кыйналгандыгыбыз бизде орточо каражат кылмай жок. Аталарыбыз ушул хадисти бизге түшүндүрүү үчүн, мындай жеңилирээк болсун үчүн эмне деп айткан? Эмне деп айткан? Төшөгүңдү карап туруп, бутуңду суңгун деген. Төшөгүңүз кыска болсо, бутуңузду узун кылып чозуп албаңыз, ушуп каласыз. Бутуңузду кичине мындай тартып алыңыз да. Акчаңыз көп болбосо, эт жебеңиз, күндө, жумасына бир күн эт жеңиз. Күндө шоколад жебеңиз, кичине азыраак бутуңузду мындай. Ошондо эмне болбойт? Ошондо карыз болбойт. Ошондо муктаж болбойт. Акчасы жок калбайт. Бирөөгө көз каранды болбойт. Деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ал эми пайгамбарыбыздын сөзү бул чын, бул хак. Аллах аны акыйкат кылып көрсөтөт. Эгер биз ар бир адам өз экономикасын, өз жашоосун орточо. Ошону керек болсо жазалы. Мисалы, Аллах Таала ай сайын сизге ушунча айлык берип жатабы? Ошону жазыңыз. Мен бул нерсеге ушунча, бул нерсеге ушунча, бул нерсеге ушунча. Ушунчасын коюп коём. Бирок ушунчасын начорниден эмес. Ушунчасын дагы бирөөгө керек болсо менден дагы пайда тийсин деген ниетте коюп коюңуз. Мүмкүн эртең бирөө жакыныңыз бир кичине кыйналып калат дагы сураганда берип коесуз. Азыр бизде жок. Азыр ай бүтөлөк, биз бул ай иштейлек, аванс салып туруп иштетип коет кээ бирлерчи. Ошондуктан кичине напсибизди эмне кылалы? Напсибизди каалоосун, жылоосун кое берип койбой эле да. Себебі чеги жок. Напси жейим, ичем, кием, жашайым, колдоном деген нерселерде чеги жок да. Ошону мындай тартып туруп каяка чейин алып келиш керек? Кажетке чейин алып келип коюш керек. Курсак тое турган тамакка, үстү бүтүн болгон кийимге, жамгыр өтпөй турган үйгө,
Эптеп жете турган унаага чектеп койсок, сонун болот. Бүгүн Кыргызстанда курсагы ач адам барбы? Тамагы жок. Оккансыздарбы кайсыл бир айылда тамагы жок экен, бир семья ачкалыктан 7 күн тамак жебей баары кырылып калыптыр. Жок андай үй бүлө. Же ушундай үй бүлө барбы? Буларда кийими жок, үйдөн чыкпайт экен. Эч кимисинде кийими жок. Кийими жок адам барбы? Жок. Үй жок адам, квартира болсо дагы. Көчөдө жашаган семья бар, буну семья көчөдө жашайт. Жок. Бирок кийимим жок деген эле адам да. Баласы дагы ата менде кийим жок, кызы дагы ата кийим жок. Аялы баялы, менде кийим жок. Шкафты ачсаң да кийим, сарайда да кийим. Кийим жок дегени бул мен каалаган кийим жок дегени да. Кие турган кийим бар. Биз каалооду машина чоң аталарыбыздан, жашы улуу адамдардан сураңыздар. Москвич жакшы машина эле, Жигули эң сонун машина эле, Волга. Азыр бизди бир жерден бир жерге жеткизе турган машина керек эмес. Бизди ушундай машина болуш керек, көргөн адам кайрылып карай турган машина керек бизгечи. Ошон үчүн ал машинанын сырты да, ичи да, дөңгөлөгү да, жарыткычы дагы бүт нерсеси эмне болуш керек? Кымбат болуш керек. Аны үчүн көп керек. Аны үчүн айлык жетпей атат. Аны үчүн эмне кылыш керек? Аны ошон үчүн пара алыш керек да. Адалга, кажетке жете турган айлыкты Аллах ар бир адамга берет. Курсагы тоя турган тамагына, кийими бүтүн боло турган акчасы, үйүнө жете турган унаасына, жок дегенде маршрутка, автобуска жете турган акчаны Аллах берет. Ар бир адамга милдет алган, кажетке жараша. Бирок Аллах Таала мен сиздерге последний марка машина алып берем деген эмес да. Мен силердин үйүңөрдү евро ремонт кылып берем деген эмес да. Мен силерге мода кийим кийгизем деген жок да. Мен силерге үйүңөргө эртең менен 3 түрдүү, түштө 5 түрдүү тамак берем деген жок да. Нан беремин, ошону суу менен ичип аласыңар деген. Кеде эт жейсиңер деген. Рызкы. Бүгүн бизге тамак аш, биринчи, экинчи, салат, шириндик. Анан бирле караса, нан жокко. Адам атабыз ушул дүйнөгө нан жейм деп келген. Базарга барып баарын алабыз дагы, нанды унутуп калыптырмын дейбиз. Дасторконго 2 нан коюп балдарыңызды чакырып, келгиле балдар тамак жейбиз десеңиз, келгендер эмне дейт? Тамак жокпу дейт. Нан качан тизмеден чыгып кетти, тамактын тизмесинен? Качан биздин каалоолорубуз жогорулаганда нан тизмеден чыгып кетти. Нан тизмеде жок бүгүн. Ошончо түрдүү тамак болуш керек бизге. Эми ошончо түрдүү тамакка ошончо идиш аяк керекпи? Эми анча идиш аякты койгонго ошончолук шкаф керекпи? Эми ал шкафка ошончо үй керекпи? Ал тамакты жасаганга бир адам эртең менен түшкө чейин алек болуш керекпи? Ана аялдарыбыз качан дин үйрөнөт, качан Куран үйрөнөт, качан намаз окуйт? Эртең менен түшкө чейин тамак жасаса, түштөн асырга чейин идиш аяк жууп, асырдан шамга чейин кайра тамак жасаса. Кийим ар бирибизде азыр ушул жерде чынын айтайын, ар бирибизде, менде да, сизде, ар бирибизде эң жок дегенде 4 пар бут кийимибиз бар. Туурабы? Бизде 2 эле 4, 5, бул эң азын айтып жатам. Мурда айылда элдер бири-бирин кийиминен тааныйт эле. Мындай карайт, сары, Токтобай келип атат. Мындай карайт, кызыл костюм болсо, бул Таштемир келип атат. Адамдар кийимдери менен таанымал болот эле да. Бир кийимди ошол кийип жүрө берет эле. Азыр тааныбайсыз да, түшкө чейин бир кийим, түштөн кийин бир кийим. Кийим бул? Ошого туугандар, орточо каражат кылган адам муктаж болуп, карыз сурап кыйналбайт деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Биз ушул кеңештерди кабыл алсак пайда, кабыл албасак жазылган бойдон калат. Окуганыбыз үчүн сооп алабыз, бирок жашоого пайда болбойт.
Oşoga niyet kılalı inşallah. Kеңешип iş жасайбыз. İstihara kılıp kadam koyabız. Allah bergen karajatты орточо иштетебиz.